Бул жерде тикбурчтук бир канча бөлүккө бөлүнгөн жана анын бөлүктөрүнүн бир канчасы дагы боелгон. Алгач эсептеп алалы. Бул тикбурчтук канча бирдей бөлүккө бөлүнгөнүн. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жактан 5 бөлүккө бөлүнүптүр. Ал эми узунунан 1, 2, 3. 3 бөлүккө бөлүнүптүр. Демек бул жерде жалпысынан бул тикбурчтук 15 бөлүккө бөлүнгөн. Эсептеп чыксак дагы болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Жалпысынан бул тикбурчтук 15 бөлүккө бөлүнгөн. Анын канча бөлүгү боелуп турат? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлүгү боелуп турат. Анда биз бул жердеги бул тикбурчтуктун боелгон бөлүктөрүн кантип көрсөтөбүз? 15тен 6 деп көрсөтөбүз. Себеби бул тикбурчтук жалпысынан 15 бөлүккө бөлүнгөн, анын 6 бөлүгү боелгон. Биз бул жердеги берилген бул тикбурчтуктун боелгон бөлүктөрүн дагы башка түрдө дагы көрсөтсөк болот. Ал үчүн бул тикбурчтукту баштан сызып алалы. Бул бир бөлүгү. Бул жерде экинчи бөлүгү. Ал эми бул үчүнчү бөлүгү. Бул төртүнчү бөлүгүн боеп атабыз. Ал эми бул 5. Бул 6. Биз бул тикбурчтуктун 6 бөлүгүн боедук. Жалпысынан 6 бөлүгү боелду. Анда бул жердеги бул тикбурчтукту кантип көрсөтөбүз? 15тен 6. 15тен 6. Бул бөлчөктү биз дагы башка бул түрдө дагы көрсөтсөк болот. Ал үчүн бул бөлчөктүн алымын өзүнчө 3кө, бөлүмүн өзүнчө 3кө бөлүп алабыз. Бул бөлчөктүн алымы 6, 6-ны бөлөбүз 3кө. Андан кийин биз бул бөлчөктүн бөлүмүн дагы бөлөбүз 3кө. 6-ны 3кө бөлсө, ал барабар 2-ге. 15-ти 3кө бөлсө, ал барабар 5-ге. Демек 5тен 2. Бул жердеги бул тикбурчтукту дагы биз 5тен 2 деп, же болбосо 5 бирдей бөлчөккө бөлүп алсак болот. Ар бир бөлүктү баарын бирдей деп эсептеп алабыз. Бул жер 1, бул жер 2, бул жер 3, бул жер 4. Ал эми акыркы бул 5-нчи бөлүк. Жалпысынан 5 бөлүккө бөлүндү. Бул жерлерди бириктирип алабыз. Анда 5 бөлүктүн биринчи бөлүгү толук боелду, экинчи бөлүгү дагы толук боелгон. Ал эми 3-чү жана 4-чү, 5-нчи бөлүктөрү боелбой, алар бир боюнча калды. Бир бөлүк болуп калды. 1, 2, 3, 4, 5. Демек 15тен 6 бөлчөгүн биз 5тен 2 деп дагы жазып алсак, биздин бөлчөгүбүздө өзгөрүү болбойт жана бул 2 бөлчөк тең бир эле маанини берет. Башкача айтканда, бул 2 бөлчөк бири-бирине барабар же болбосо эквиваленттүү бөлчөк деп айтабыз.